Кулманкул Токтор Алиевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен суроом мындай да, консультант боюнча да. Консультант берене боюнча депутатка караганда көбүрөөк срок алып калат экен да. Ошондой болуп калат. Мисалы эми консультанттар деген бизде депутаттар айткан нерсени кылышат да алар, айла жоктон. Рахмат, урматтуу Эрлан Калчароевич. Өзү мындай айтканда, бул кылмыш ошол эле депутат Жамгырчиевге каралган кылмышты кантип биз ачып калдык. Ошол консультанттын жасаган ишинин негизинен гана ачылды да. Биз билбейт элек, Жамгырчиев ал жака Ташкентке бардыбы, барбадыбы, ким менен жолукту, эмне кылды, мыйзамдуу өттүбү, мыйзамсыз өттүбү, биз аны караган деле жокпуз. Бирок бизге маалымат түштү, ушу жогорку кеңештен кайсыл бир документтерди, кайсыл бир консультант башка чет өлкөгө жөнөтүп атат деген контрразведканын маалыматы түштү. Ошонун артынан изилдеп олтуруп, кайсыл консультант, кайсыл документтерди каяка жөнөтүп атат, ал документти кайсыл жерден ким аркылуу барды, ким кабыл алды, ошонун артынан түшүп отуруп, биз Жамгырчиевке чыгып калдык да. Мына, ошол баягы депутаттын жардамчысы Кадыров өзүнүн Шоңуров деген таанышы аркылуу Кыргыз Республикасы жогорку кеңеш 7 даана расмий балаңктарын Өзбек Республикасына Атакеев аркылуу жөнөтүүгө берген. Биз аны менен чогуу барганбыз. Бланк менен кошо. Ташкентке чейин бардык. Бул документтер кандай документ экенин да биз билген эмеспиз. Бирок жогорку кеңештен алып чыгылган документ экенин билгенбиз да. Барып карасак, Ташкентке барып, бул Жамгырчиевдин колуна түшүп атпайбы? Жамгырчиев тосуп алып атпайбы? Анан биз расследование баштадык да. Жамгырчиев кантип Ташкентте болуп калды депчи. Сураштырып келсек, Жамгырчиев ата мыйзамдуу түрдө эмеден өтпөптүр, чегарадан өтпөптүр. Бирок Ташкентте жүрөт. Анан каких-то биздин документтерди алып атат. Бул деген биздин улуттук коопсуздук өтө чоң мындай кооптуу жагдайларды жаратат да. Ошонун негизинде изилдеп отуруп, биз Жамгырчиевке чыгып, Жамгырчиевдин кандай ал жерде болуп калганын, ким менен жолукканын, кандай иштерди аткарганын, кандай документтерди алганын бүт баарын тастыктап чыктык. Ошого бизге 1 жыл убакыт кетти. 1 жыл убакыт кетти. Себеби коңшу өлкөлөрдүн атайын кызматынын биздин коллегалар менен чогуу биз үчүн тастыктап чыктык да. Мына азыр тигил депутат Эрбаев айтып атпайбы? Коңшу өлкөлөрдүн атайын кызматы бүгүнкү күндө Жамгырчиевдин үстүнөн мыйзамсыз чегараны өткөндүгү боюнча 378 берененин биздеги 378 берененин биринчи бөлүгү беле боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул биздеги берене, аларда 200 канча дагы берене экен, ал башкача. Козгоп, алар кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялап, соттун чечими менен аны камакка алуу боюнча чечим чыгарып койгон. Азыр Жамгырчиевкечи. Мына, то есть бир эле эмес, эки өлкөнүн атайын кызматтары тастыктап атат. Бул чегараны мындай өттү депчи. Эми бул жерде урматтуу депутаттар, негизинен мен айтып атпайбы, Жамгырчиев деле эмес, Жамгырчиевдин артынан түшкөн деле эч ким жок. Бул мына атайын депутат болгондон кийин, атайын мамлекеттик чоң даражада кызматта отургандан кийин, ошол эле чегараны мындай жашыруун эмес, расмийлүү өтсө ким буган жооп берет? Ким буган тоскоол болот? Аган андай запрет на выезд коюлбагандан кийин спокойно өтүп барып, ошол адамдар менен жолукканы менен жолугуп, кайрадан эле спокойно келе берсе болот да, туурабы? Мына өзүнө өзү кылып атат. Бирок мыйзам бузулду. Мыйзам бузулгандан кийин биз аган реагировать этишибиз керек. Мыйзам бузулганын көрүп туруп, тактап билип туруп, анан кийин унчукпай отура берсек дагы болбойт. Бул всего-навсего процедура, законный процедура. Закон мыйзамдын талабы булчу. Мен чындын аны Камчыбек Кыдыршаевич, просто тергөө амалдарынан кийин ошо консультанттын мындайча айтканда баягы беренеси мындай кичирээк беренеге өтүш мүмкүнбү? Анткени эми айтып атпаймынбы, эми консультант деген депутаттын сөзүн угуш керек да негизичи. Жок, эми ал консультант деле өзү ушундай мыйзамды билиш керек да. Депутатка ошон үчүн биз айтып атабыз. Депутаттарга консультанттар алганда, жардамчыларды алганда, эмгек стажы бар, мыйзамдын чегинде, мыйзамдарды билген адамдарды алгыла деп. Ал бул жерден атайын документтерди алып туруп, башка мамлекетке өткүзүп берип атпайбы? А ошол бланк эмес, ал жерде бир секретный документтер болуп калса эмне болот эле? Анда деле консультант бул деп туруп жокко тартпай коет белек. Андай эмес.
Бардык адам жоопкер болуш керек. Консультант да жооп берет. Ошол жогорку кеңештин ичинен атайын документтерди алып чыгып, өзүнүн таанышы аркылуу Өзбекстанга самолет аркылуу бердирип жибергендиги үчүн консультант жооп берет. Анын үчүн биз 1 жыл консультант менен тергөө амалдарын жүргүздүк. Ошонун негизинде булардын бардыгы жипке тийгизгендей болуп тастыкталды. Айтып кетейин дедим эле, мен баягы бияка келип неметкенде каршы добуш бердим эле. Азыр эми фактылар чыккандан кийин мен макулмун, колдоп берем. Анан алдын ала дагы айтып кетейин деген жеримде баягы бизде бирден эле депутаттарды алып кетип аткандай сезилип атат негизичи. Биз биякта отурабыз да көрүп атабыз. Жок, бул андай эмес. Азыр мен бүтүп алайын суроомдучу, Камшек Кыдыршаевич. Бирок ошого карабастан мен ойлойм, менин коллегаларым арасында дагыдан дагы чыгат мындай фактылар. Просто баягы факты менен келгендечи бизге алдын ала сөтөк мындай түшүндүрүү иштери болуп туруп, анан кийин добушка өтсөк да, анткени баягыда добуш болуп кетти. Мен түшүнбөстөн каршы добуш берип койдум да, мисалчы. Азыркыдай фактылар менен келгенде мен дароо эле макул добушумду бермекмин да. Ошону айтып кетейин дегем силергечи. Рахмат. Рахмат. Анан эми бул кылмыштарды дагы бир айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Бул кылмыштар өтө эле оор кылмыштардын катарына кирбейт. Керек болсо бул преступление небольшой тяжести деп коет. Бул кылмыштар менен биз өзүбүздүн граждандарды эч качан камаган эмеспиз. Бир дагы факты жок. Эмени мыйзамсыз чек араны өткөндүгү үчүн өзүбүздүн граждандарды камаган. Камабайбыз биз буларды. Жөнүнө тергөө жүргүзөбүз, сотко жөнөтөбүз, соттон же штраф алат, же пробация алат, ошо менен чыгып кетишет. Эч кандай маселе жок бул жерде. Эгерде ошол чек араны мыйзамсыз өткөн чек ара, башка мамлекеттин жараны болсо, аны биз камайбыз. Себеби ал качып кетиши мүмкүн. Мына тигили жамгыр чийипти деле, эч ким камайм деген деле ою жок. Мына кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы Нулифар Алимжанова деген урматтуу депутатыбыздын 204 кабинетине кирип, Нулифар менен дагы эме жүргүзүүчү окшойт следовательдер, туурабы? Сиз тастыкка бердиңер. Жардамчыларыңар тастыкта берди, туурабы? Кабинетине кирип, 2-нчи этаждан секирип, качып кетип калыптыр. Мен бул эмне деген жорук эми? Аны эч ким камап аткан жок, камайын деген ою деле жок. Керек болсо мен өзүм жанагы тергөөчүлөргө айтканмын. Биз расследование бүтүп калдык. 1 жыл расследование кылдык. Баары толукталды. Эми азыр бир аз следственный мероприятиялар бар, процедураларды өткүзүп туруп сотко өткүзүп берели. Сот чечим кабыл алсын. Биз депутатты камап эмне кылабыз? Жөн оор кылмыш болбосо бул, же бирөөгө зыян келтирбесе, башка кылбаса, бирок мыйзам бузган үчүн жооп берсин, сотко өткүзүп бермекпиз. Азыр деле ошо силер эгерде бүгүн уруксат берсеңер, сотко өткүзүп беребиз. Мына дагы кайрылып айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Азыр да качып жүрөт бир жакта. Качпай эле келсин, бүгүн эле келсин ошол следствиеге. Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткөзүп беребиз, соттон анан соттун чечими менен иш боло берет. Ошону мына кечеден бери айтып атышат, бул Ген прокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Дагы бир жолу айтайын, камай турган кылмыш эмес бул. Бул камала турган кылмыш эмес. Бир дагы биз өзүбүздүн жараныбызды дагы бир жолу айтайын. Чек араны мыйзамсыз өтүү боюнча 378-берененин 1-бөлүгү боюнча бир дагы гражданды биз камабайбыз өзүбүздүкүн. Камаган эмеспиз. Жамгыр чийипке айтып койгула. Камалбайт. Келсин, барын өтсүн, сотко барып, соттон жооп бере берсин. Рахмат. Ал жана айтып атпайбы, бир ачык сүйлөгөн үчүн артында куугунтук